Саламатсыңарбы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы азыркы кыргыз адабий тили жана анын нормалары. Сабагыбыздагы негизги маселелер төмөнкүлөр. Биринчи, кыргыз адабий тили жөнүндө түшүнүк. Экинчи, жазуу жана анын түрлөрү. Үчүнчү, кыргыз эли колдонгон жазуулар жөнүндө болмокчу. Сабактын максаттары жана күтүлүүчү натыйжалары төмөнкүлөр. Биринчи, кыргыз адабий тили, анын негизги нормалары, жазуу жана анын түрлөрү, кыргыз эли колдонгон жазуулар боюнча маалыматка ээ болуу. Экинчи, жазуу кебинде кыргыз адабий тилинин нормаларын сактай билүү. Үчүнчү, ар кандай турмуштук кырдаалдарда так, туура, далилдүү сүйлөп жана жаза алуу. Бул теманы жеткиликтүү өздөштүрүү үчүн төмөндөгү адабияттар сунушталат. Кыргыз адабий тили кыргыз тилинин өркүндөтүлгөн эң жогорку формасы. Ал адамдардын ишмердүүлүгүн түрдүү тармактарын тейлеген, функционалдык стилдери өнүккөн, коомдогу кызматы өскөн, жалпы улуттук кызыкчылыгын көздөгөн адабий тилдин нормаларына салынган тил. Анын жазма жана ooзеки түрү болот. Жазма түрү графикалык белгилер аркылуу ишке ашат. Графика деген термин гректин графо деген сөзүнөн алынган. Кыргызча жазамын, чиемин, сүрөт тартам дегенди билдирет. Жазуунун төмөнкүдөй түрлөрү бар. Биринчиси пиктографиялык жазуу, экинчиси идеографиялык жазуу, үчүнчүсү фонографиялык жазуу болуп эсептелет. Пиктографиялык жазуу жазуунун эң байыркы түрү. Латын сөзүнөн алынып, пиктус сүрөт деген маани туюнтат. Анда кандайдыр бир ойду, кабарды билдирүү үчүн аны чагылдырган сүрөттөр тартылган. Берилген ой ошол сүрөттөрдү чечмелөө аркылуу түшүнүктүү болгон. Сүрөттүк жазуулар аскат-зоонун, таштын, сөөктүн, тал теректин, боорунан, беттеринен табылган. Алсак, ташбака кургакчылыкты, жаа жебеси, согушту билдирген. Бирок мындай жазуу тилдин толук түзүлүшүн чагылдыра алган эмес. Кийинки жазуу идеографиялык жазуу болуп эсептелинет. Грек сөзүнөн идея ой, түшүнүк деген маанини туюнтат. Жазуунун бул түрүндө ар бир түшүнүк, сөз, атайын белгилер, идеограммалар менен туюнтулган. Баяндалуучу ой тийиштүү түшүнүктөрдү билдирген шарттуу белгилер аркылуу жазылган. Ал сүрөттүк жазууга караганда алда канча өнүккөн жазуу болгон. Бул жазууда идеограммалардын саны көп болгондуктан аларды өздөштүрүү көп кыйынчылыктарды туудурган. Азыр идеографиялык жазуунун үлгүсү Кытай, Япония, Кореяда колдонулат. Фонографиялык жазуу. Грек сөзүнөн фоно тыбыш дегенди билдирип, ар бир тыбыш жеке-жеке белгилер менен туюнтулган жазуу. Ал жазуунун эң өнүккөн түрү болуп саналат. Тилдин өзгөчөлүгүн толук чагылдыра алат жана колдонууга өтө ийкемдүү. Дүйнө элинин көпчүлүгү дал ушул жазууну пайдаланышат. Азыркы кыргыз, орус, англис тилдеринде колдонулган жазуулар фонографиялык жазуу болуп саналат. Тил коомдук кубулуш. Анын пайда болушу жана өнүгүшү коомдун өсүп өнүгүшү менен байланыштуу. Ошондуктан кыргыз тилинин жана анын жазуусунун тарыхы да кыргыз элинин тарыхы менен түздөн-түз байланыштуу изилденүүгө тийиш. Кыргыз эли өзүнүн улуттук жазуусуна Улуу Октябрь революциясынан кийин гана ээ болгон. Бирок мындан революциядан мурдагы мезгилдерде кыргыздар эч кандай жазууну билген эмес, башкача айтканда жазуусу болгон эмес деген жыйынтык чыгарууга болбойт. Археология жана тарых илимдеринин маалыматтарына караганда, кыргыз эли бир нече жазуу системасынан пайдаланып келген.
Алар төмөнкүлөр. Орхон Енисей жазуусу. Биздин замандын 7-8 кылымдарында Енисей дарыясынын жогорку агымында жашашкан ата бабаларыбыз да Орхон Енисей жазуусун же байыркы түрк алфавитин пайдаланышкан. Андан кийинкиси байыркы уйгур жазуусу. Орхон Енисей жазуусу 9-10 кылымдарга чейин колдонулуп келген. Тарыхый маалыматтарга караганда, бул мезгилден кийин түрк уруулары уйгур жазуусу деп аталган жазуу системасына өтүшкөн. Түрк элдери үчүн орток мурас болгон Өгүзнама, Жусуп Баласагындын Куттуу билим поэмасы, Хорезминин Махаббатнама чыгармаларынын уйгур арабиндеги көчүрмөлөрү бар. Демек, уйгур жазуусун башка бир катар түрк элдери менен бирге кыргыздардын бабалары да пайдаланышкан. Андан кийинки жазуу араб жазуусу. Бул жазуу дүйнөдө таралышы боюнча латын жазуусунан кийинки орунда турат. Бул алфавитте 28 тамга болгон. Алар сөз башында, сөз ортосунда, аягында келиши боюнча айырмаланып, оңдон солдук карай жазылган. Араб жазуусу Орто Азия калктарына ислам дини менен кошо тараган. Кыргыз эли да революцияга чейин орток түрки тилин, анын графикалык системасы болгон араб жазуусун колдонуп келди. Бул алфавит менен жазгыч акын Молдо Кылыч, туңгуч агартуучулар Эшеналы Арабай уулу, Осмоналы Сыдык уулу өздөрүнүн алгачкы китептерин чыгарышкан. Андан кийинки жазуу латын графикасы. Башка түрк элдери менен бирликте кыргыз эли да 1928-жылдан тартып латын жазуусуна өтө баштады. Латын жазуусу жер шарында кеңири тараган жазуу. Латын графикасы түрк элдеринин тыбыштуу өзгөчөлүгүн жакшы чагылдырган. Алфавит 25 тамгадан турган. Үйрөнүүгө жеңил, жазууга оңой эле. Ал кыргыз элинин сабаттуулугун арттырып, маданий деңгээлин жогорулатууда зор тарыхый мааниге ээ болду. Орус графикасынын негизинде түзүлгөн азыркы кыргыз алфавити 1940-жылы декабрда Кыргыз СССРинин Жогорку Советинин кезексиз чакырылган сессиясында жактырылып, колдонула баштаган. Орус графикасы славян азбукасынын негизинде келип чыккан. Аны 9-кылымда болгар элинин уулдары эки бир тууган Кирилл менен Мефодий түзгөн. Жаңы кыргыз алфавитине орус алфавитиндеги 33 тамга толук кабыл алынган жана кошумча кыргыз тилинин тыбыштуу өзгөчөлүгүнө ылайык Ө, Ү, Н тамгалары киргизилген.